Бир партиянын аябай күчтүү лидери бар. Ошол лидери мен Азаттыкта иштеп жүргөндө сизге эми бул партиянын эмне кереги бар? Анда партиялык тизме дагы жок болчу. Эми буну эмне ушул партияга эле жармашып калдыңыз десе, ошол лидер айткан. Партия келечекте чоң бир бизнеске айланат. Мен партия аркылуу чоң бизнес кылам деген. Кайсы киши эле ал? Эми ачыгын айтканда биздин Азаттык радиосунда мурда иштегендердин баардыгы билет, бул Өмүрбек Текебаев. Мен буну чоң бизнеске айландырам деп мына ачык айтканы бар да. Бул баягы чындыкты бетке айтты. Өткөндө мына Кыргыздын патриоту аябай мыкты жигити Алтынбек Сулайманов да жакшы сөз айтты. Ал айтты: "Эгерде биздин бизнесибизге тоскоол кылбасаңар, биз өзүбүздүн бизнесибизди жасап эле бул парламент деп жүгүрбөйт болчубуз" деп бул да бетке айтты. Бунун да жөнү бар. Анан мына азыр жакшы сөз айтылды. Кадырына карабай, капчыгына карайт деп. Азыр канчалык Кыргызстанга таанылсаң дагы сен барып туруп өзүң кадырың менен добуш ала албайсың. Ал жерде капчыкка карайт. Анан азыр жанагы партияларга мындай жанагы кадимгидей аукционда, ошол аукциондо жанагы алтын тизме деген чыкты. Алтын тизме дегенге катышып, ошонун 500 000 азыр депутаттар деле отурат, мына билет өзү. Анан ошолор 500 000 доллар береби, канча берет, 1 миллион береби, ошону берет, элдин алдына чыгып бир идеяны айтпайт. Парламент келип бир идеяны айтпайт. Жолугушка барбайт. Жолугушка барбайт. Бирок ал келип дагы ошол партиядан даяр отурат. келип даяр депутат болот. Бул ушулардын баардыгы жана партиянын кадыр баркын кетирип атат. Партиянын азыр жакшы бир көрүнүштөр болуп атат. Мына жаштар ушунчалык бир улутчул программа менен, мекенчил программа менен жакшы бир нерсени көздөп атат. Алар ишенип атат. Алар чет өлкөнү көрүп келди. Биз ушундай бир багыт менен келечекте ошо шайлоого катышып, биз ушундай бир ийгиликке жетебиз деп. Бирок алардын баардыгы жанакы утопия. Жөн эле идея, куру идея. Алар элге барганда да ошол идеялар менен добуш ала албайт. Дагы эле мына 2020-жылы дагы эле ошондой кадимгидей аукцион болот. Кадимгидей капчыктуулардын жанагы заманы таймаш болот. Ошентип отуруп эле шайлоо кайрадан ошондой келет. Ал эми биз барган сайын улутту деградацияга учуратып, кадырлуулардын кадырын кетирип, анан капчыктуулардын аброюн көтөргөнүбүз мына шайлоодо көрүнүп атат.